Каргыла. Улуу кыргыз деген сөз, ошо улуу күчтүн ордун аткарабыз деген сөз. Ошо улуу күчтөрдөй сыпат болот. Ошол мына бата менен Кудай бүтүрчү жумушту сен бата берип бүтүрүшүң керек. Аны үчүн өзүң акка айланышың керек. Мына мен табиятты бейишке айлантып койдум дедим го. Ошентип айлант деди. Мен булуттарды жылдырганы билем. Адамды мынтип туруп жаманатты кылып койгонду билем. Башка адамдар бар эле жазап коет. Ошо сыяктуу мына Кудай ордун адам аткарып коет. Ошон үчүн бул Теңир доору. Теңир доорунда ошо техника кызмат кылат дейт. Көрдүңүзбү? Ар нерсенин жаралышы бекер эмес экен. Бул техникадагы жаралуу максаты ушул Теңир дооруна кызмат кылуу үчүн жаралыптыр. Техника эми жаңы доордо кыйратуучу курал болбойт деп берилет ааламда. Тетирсинче чыныгы кызматын аткарат деп. Мына ошо техника аркылуу Теңир доорунда сиздерге ааламдык сабак өтүп атам. Ааламдык түшүнүккө өткөрүп атам. Пендечиликтен куткарып атам. Аалам сырын ачып берип атам. Табияттын кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын. Ошондуктан ааламдык сабакта бала чакаңыздарды алысыраак кармап, телефонуңуздарды өчүрүп, эски жашооңорду эске албай, бул ааламдан берилген тартип. Сизге касиет, энергия, периште жайгашып, духуңуз көтөрүлүп, ички жан дүйнөңүз тазарып, ден соолугуңуз чыңалып, оомат тизгинин кармаганга тынчтыкта болуңуз. Ошо керемет күчтөр тынчтыкта иштейт. Улуулукта иштейт. Денеңиздерди бошотуп, мүмкүн болсо жатып да алсаңар болот. Ошо дене бошосо болду. Жөлөнүп отурсаңар да болот. Кыспагыла өзүңөрдү, боштондукта отуруңуздар. Ошо ааламдык сабак убагында Кудай анын улуу кызматчылары, ата тектин арбайлары, мазар ээлери, жөлөмөгүчтөр кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат. Эмнеге? Арбай сыпатка, инопланетян сыпатка эмелек сүрөттөгүдөй.